Ош технологиялык университетине Россия Федерациясынын Казан Айыл чарба университетинин ректору, техника илимдеринин доктору, профессор, Татарстан Республикасынын илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Валиев, агробиотехнология жана жер иштетүү институтунун директору, айыл чарба илимдеринин доктору, профессор Сержантов, токойчулук жана экология факультетинин профессору Мусин жана аталган факультеттин ассистенти Хусниддинов, Кыргызстандагы орус кызматташтыгынын Ош шаарындагы жетекчиси Аврам жана Ош шаарындагы орус үйүнүн өкүлү Бушнева келишти. Найдет свой отклик непосредственно у студентов. А самое главное, для чего мы работаем, например, повышение уровня образования. Конокторду Ош технологиялык университетинин ректору, профессор Турсунбаев жетектеген курам кабыл алып, Казан Айыл чарба университети менен эки тараптуу өнөктөштүктү өнүктүрүү, кызматташуунун стратегияларын биргеликте иштеп чыгуу, академиялык мобилдүүлүктөрдү ишке ашыруу, биргелешкен билим берүү программаларын ишке ашыруу аракеттерин макулдашышты. Жолугушуунун алкагында профессордук окутуучулар курамы арасында тажрыйба алмашууларды колго алуу, биргелешкен курстарды, конференцияларды, семинар тренингтерди уюштуруу, долбоорлорду уюштуруу мерчемделди. Для студентов такие сотрудничества между университетами – это дополнительная возможность получить еще более качественное образование. Это самое главное, наша задача нашим студентам дать качественное образование. Мы готовы в Татарстане принимать студентов Ошского технологического университета по тем заинтересованным направлениям. Имеется хорошая материально-техническая база, имеется хороший квалифицированный преподавательский состав для докторантов, кандидатов наук, которые с удовольствием поделятся своими знаниями и обучат студентов самым современным технологиям. Соңунда кесиптик билим берүүнүн жана илимдин өз ара аракеттенүүсүнүн жана интеграциянын инновациялык формаларын өнүктүрүү туурасында макулдашышты. Ошондой эле кызматташуу келишимине кол коюшту. Андан соң Россиялык делегация окуу жайдын материалдык техникалык базасы менен таанышып чыгышты.